Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Честь дракона деп аталған боевик жанрындағы қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында Хам аттуу кичинекей баланы көрөбүз. Анын үй бүлөсү Таиландда согуш пилдерин караган кароолчулардын акыркысы болчу. Атам заманда эң алдыңкы пилдер гана такты ийгиликтүү коргой алгандыктан алардын билим алуусуна аябай көңүл бурулган. Хам кичинекей кезинен тарта эле өзүнүн пили Поряйга жакын өсүп, арадан бир нече жылдар өтүп Хам эржетип, бул кезде дагы бир чоңоюп келе жаткан пилдин баласын көрөбүз. Хам болсо ага ат берип Корн деп атап койгон. Күндөрдүн биринде Корндун жанына адамдар келип, аны кармаганга аракет кыла башташты. Корнду коргоо үчүн анын энеси адамдарды чуркап келе жатса, жанагы адамдар жөн кетпей Корндун энесин атып кетишти. Браконьерлердин башчысы жан талашып качып баратып, алдындагы Поряйга урунуп, андан ары качып жок болду. Ошол жерден Корндун энеси өлүп, Кхандын үй бүлөсү бир пилин жоготту. Кийинки көрүнүштө Кхан өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн согуштук өнөрүн машыгып жатканын көрөбүз. Тайланддыктар пилдерин өз бир тууганындай көрүшүп, аларга жакшы кам көрүшөт экен. Пилдери да аябай акылдуу болуп, адамдарга чоң жардамын тийгизет. Бир күнү Сонкран фестивали өтүп жатканда, Кхамдын атасы Поряйды эң мыкты экенин далилдөө үчүн алып келди. Бул кезде Кхан Корнду ээрчитип базар аралап жүрүп, бир жерден Корнга коңгуроо сатып алып, мойнуна тагып койду. Бул кезде Поряйдын эң мыкты пил экенин далилдөө үчүн аны текшерип жатышат. Бирок анын мыктылыгын далилдөө үчүн дагы да текшерүү керек болуп, аны алып кетмекчи болушту. Бул кезде Кхан фестивалда өтүп жаткан согушкерлердин урушун көрүп жаткан. Бирок бул кезде Корн андан алыстап баратканын байкаган жок. Кхандын атасы пилди текшерүү үчүн алып кетүүгө макулдугун бергенден кийин, ал жерге баягы браконьерлердин башчысы болгон депутат адам жетип келди. Акылдуу Поряй ал адамды дароо эле таанып, артка басып, ээсине белги бере баштады. Пилдин тынчсызданып жатканын көргөн Кхандын атасы аны алып кетүүгө жол бербей жатты. Анда ал жердеги адамдар боолбой эле пилди алып кетмекчи болушуп, бир кезде жанагы депутаттын баласы Кхандын атасын атып жиберди. Анда Поряй ээсин коргоо үчүн ал жердеги адамдардын баардыгын кубалап жөнөдү. Бул кезде көп адамдардын арасынан ээсин таппай калган Корнду да кармап алышты. Депутаттын баласы пилден кача албай калып, жүрөгү оозуна тыгылып турган кезде, кубалап келаткан Поряй унаанын үстүндө капаста кетип бараткан баласын көрүп, дароо эле унаанын аркасынан чуркады. Корнду таппай калган Кхан атасына чуркап келип, анын жарадар экенин көрдү. Атасы Кханга пилди азыр эле уурдап кетишти, тезинен артынан чурка деп жөнөтүп жиберди. Бул кезде жанагы депутаттын адамдары Корнду алып барышып, бир контейнерге киргизип жиберишип, дароо эле унаа менен алып кетип калышты. Көрсө жанагы депутат пилди уурдап кетүү үчүн атайын даярданган экен. Кхан болсо пилдерин издеп, бирок такыр эле таба албай калды. Бактыга жараша Кхандын атасынын жараты жеңил болуп, акырындан сакая баштады. Кхан атасынан сурап, жанагы депутатты билип алгандан кийин, дароо эле сураштырып отуруп, анын дарегине келди. Ал жерде бир нече адамдар эс алып жатышкан кезде, Кхан ал жерге кирип келип, пилинин кайда экенин сурап, адамдардын уртокмукка ала баштады. Бирок эч кимиси ага жооп берип коюуну ойлобой, жан сакчыларын жөнөтүп эле Кханды сабатмакчы болушту. Бирок Кхан тескерисинче алардын сакчыларынын баардыгын сабап, жанагы депутатты эшиги менен кошо сындыра тепти. Дароо эле куралын алып жаткан депутаттын баласын куралсыздандырып, пилдерин австралиялык Джонни аттуу адам алып кеткенин билди. Дагы адамдар кубалап келе жаткандыктан Кхан депутаттын баласын өзү менен кошо алып кетти. Кууп келе жаткан сакчылар чабалдыгынан улам бир тобу өздөрүнөн өздөрү эле кыйрап калышты. Кийинки көрүнүштө жаңылыктардан тайланддыктар бул жылы көпчүлүк пилдерин уурдатып жиберишип, арызданып жатканын көрөбүз. Кийинки көрүнүштө Марк аттуу тайланддык адам Австралиянын Сидней шаарында полиция кызматкери болуп эмгектенип жүргөнүн көрөбүз. Ошентип Кхан Джонни жөнүндө маалыматтарды билип алгандан кийин Сиднейге учуп келди. Ал аэропорттон чыгып таксиге отуруп кетип бара жатканда, жанагы полиция Марк жана анын кесиптеши Рик таксисттин аркасынан түшүп эле кубалай башташты. Таксист дагы эмне кылмыш кылганына түшүнбөй качып жөнөдү. Бирок акыры Марк менен Рик таксистти тосуп кармап алышты. Анда ал таксист чындап эле кылмышкерби полициyadan качып кетүү үчүн Кханды туткундап алды. Бирок Кхан ал кылмышкердин ишин өзү эле бүтүрүп, анын колун кайрып алса, тапанчанын атылган добушу чыгып эле жанагы таксист өлүп калды. Көрсө алардын аркасынан инспектор Винсан келип калган экен. Бирок ал ошол менен эле чектелип калбастан Кханды да аткылап баштап, Кхан качып кеткенге жетишти. Көрсө инспектор Винсан Кханды аэропорттон чыккандан тарта эле аңды баштап, Кханды кылмышкер деп жала жаап эле полицияларды жөнөткөн экен. Бирок полиция Марк инспектордун кылмышкерлерди кармаганга аракет кылбай эле, аларды дароо эле аткылап өлтүргөнгө аракет кылганына таң калды. Эми инспектордун буйругу менен Марк менен Рик Кханды кармоого жөнөштү. Кхан болсо канчалык качпасын, акыры полициялар аны оңой эле кармап алышты. Инспектор Винсан Кханды дароо эле атып өлтүрүп салайын деп, бирок полиция Марк Кханды дароо эле тергөөгө алып кетип калды. Жолдо баратып ал Кхандан бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп сураса, Кхан ага мен бул жерде туугандарымды издеп жүрөм деп айтты.
Анда эбак эле австралиялык болуп калган Марк Кандын пилдер жөнүндө айтып жатканын эч эле түшүнгөн жок. Полициялар бир жерге токтогондо жанагы ресторан иштеткен Джонни деген адамдары менен чыгып калып, аны дароо тааныган Кан полицияларга бул адамды камагыла деп эле кыйкыра баштады. Анда Марк биз ал адамды кармаганга эч кандай далилибиз жок деп эле унаасын айдап жөнөдү. Анда ачуусу келген Кан унаа башкарып бара жаткан Рикке тоскоол болуп, аларды кырсыктатып эле качып кетип калды. Кан Джоннини көпүрөдөн таап келип, менин пилим кайда деп кыйкыра баштады. Анда Джонни ага башын деле оорткусу келбей, күтүлбөгөн жерден катуу тээп жиберип кетип калды. Бирок тайманбас Кан кайра анын артынан келип адамдар менен кармаша баштады. Андан соң анын астына Джонни менен жолугуп жаткан Пла аттуу кыз чыга калып, Джонниге жолобой эле кой деп айтып, ал сени өлтүрүп коет десе, Кан ага болбой эле Джоннинин адамдарын сазайындарын бере баштады. Джонни бир имаратта баңгизаттарды сатуу үчүн келишим түзүп жатканда, Кан Джоннинин адамын кыйнап, анын жайгашкан жерин таап келгенин көрөбүз. Джонни ишти бүтүргүлө деп бир нече адамдарын жөнөтүп, Кан болсо кайра эле анын адамдарын уртокмокко ала баштады. Ал нерсени көргөндө экинчи тарап Джонни менен келишпей кетип калышты. Анда ачуусу келген Джонни бир коңгуроо менен эле адамдарына белги берип койду. Бир эле заматта ал жерде экстремалдык спорт ышкыбоздору чогулуп, эми эле Джоннинин адамдарын токмоктоп бүткөн Канды тегеректеп калышты. Бирок Кан шайтан арабачан жана роликчен балдарга оңой эле берип, өзүнүн укмуштуудай ыкмаларын колдонуп, имараттын ичинде жайнаган балдар менен кармаша баштады. Акыры узак кармаштан кийин Кан жанагы балдардын баардыгын тургус кылып салганда, аябай алы кеткен Кан кичинекей көчөлөрдүн бирине уктап калат. Аны Джоннинин жанында жүргөн Пла аттуу кыз таап алып, өз үйүнө алып кетти. Ал эми Канды качырып жиберген Марк менен Рикти ал иштен бошотушуп, полиция комиссарынын Сим мырза менен боло турган жолугушуусунун коопсуздугун камсыздоону дайындашты. Кийинки көрүнүштө Джонни Роуз аттуу аялга келгенин көрөбүз. Биз ушул жерден алардын эң башында турган ушул аял экенин билебиз. Плага башчысы телефон чалып, ал үйдөн чыгып кеткенден кийин бир топтон кийин Кан полиция унааларынын үнүнөн ойгонуп кетти. Бул кезде Пла жаңылыктардан Кандын издөөдө жүргөн адам экенин түшүнүп, дароо эле кайра үйүн көздөй чуркады. Бирок ал кайтып келгенде полициялар кайдан билип калганы белгисиз анын үйүнө кирип баратышыптыр. Андан соң эле ал Кандын үйдүн капталынан секирип качып баратканын көрдү. Бул кезде Марк менен Рик полиция комиссарынын Сим мырза менен жолугушуусунда жүрүшөт. Бир кезде эле кайдан келгени белгисиз бир куралчан адам пайда болуп эле Сим мырзаны жана башкаларды аткылап салды. Марк менен Рик жетип келип эмне болгонун түшүнбөй туруп калышса, ал адамдын артынан инспектор Винсан келип өлтүрүп, андан кийин дароо эле Марктын кесиптеши Рикти да атып өлтүрүп салды. Көрсө инспектор Винсан Сим мырзанын өлүмүн атайын уюштуруп, Марк өзүнүн тайланддык досуна жардам берип койбосун деп, аны бүткүл элге күнөөлүү кылып көрсөтүп каматмакчы болгон экен. Бирок Марк дагы жөн жерден түрмөгө отургусу келбей, аны кармап бара чыкканда качып кетти. Эми жаңылыктардан полиция Марктын да кылмышкер экени айтылып, ал дагы эми издөөгө түшүп калды. Пла үйүнө келип, үйүнүн баары аңтарылып чачылганын көрдү. Ошол эле замат ага полициялар келип, кылмышкерге жардам бергендиги үчүн алып кетмекчи болушту. Бирок Планын үйүнүн айланасында эле жүргөн Кан Планы полициялардан куткарып калмакчы болуп, бир эле заматта полициялардын эстерин оодарып, Планы алып кетти. Пла Кан жөнүндө билгенден кийин Джоннинин рестораны кайсыл жакта экенин айтып берип, Кан дароо эле ал ресторанга жетип барып калайманды баштады. Кайра эле ага Джоннинин түгөнбөгөн адамдары каршы чыгып, Кан болсо аларды кайра эле чекеден токмоктоп, бийик имараттын жогору тарабына чыгып баратты. Акыры Кан алдынан чыккандын баарын талкалап отуруп, имараттын туу чокусунда жайгашкан ресторанга жетип келди. Кан ал жердегилерден пилдерин сурап кыйкырса, ал жерде турган Джонни Канга пилинин коңгуроосун ыргытты. Кан ресторандагы пилдин эттерин көрүп, кыжыры кайнап, пилинин коңгуроосун колуна байланып, Джонни менен мушташа баштады. Бир аз уруштан кийин эле Джонни жеңиле баштап, Кан анын адамдары менен кармашканча Джонни качып кеткенге жетишти. Кан Джоннинин аркасынан бир бөлмөгө кирип, ал жакта союла турчу көптөгөн экзотикалык жаныбарлар бар экенин көрдү. Жүрүп отуруп Кан бир бөлмөдөн Марктын байланып турганын көрдү. Көрсө Джонни Маркты таап кармап алып, аны кыйноого алып жаткан экен. Ошол эле жерден Кан Корнду таап алып, анын тирүү экенин көрүп, сүйүнүп эле качып кетип калышты. Кийинки көрүнүштө инспектор Винсан менен Роуздун сүйүшкөндөр экенин билебиз. Ал эми издөөдө жүргөн Марк менен Кан бир канча күн буддисттердин монастырында жашырынып жүрүштү. Инспектор Винсан болсо сүйүктүүсү мадам Роуздун ишине тоскоол болгон Марк менен Канды издеп таап жок кылуунун аракетинде. Марк инспектор Винсандын келе жатканын билип калып, ал жердегилерге рахматын айтып, Кан экөө качып кетишти. Көп өтпөй эле Винсан ал жерге адамдар менен келди. Марк менен Кан жолдо баратышып, ибадатканадагыларга коркунуч келиши мүмкүн деп, Кан дароо эле артка кайтып келип, инспектор Винсан бул жакты өрттөп кеткенин көрдү. Бирок ал жерде 3 эң күчтүү мушкер Канды күтүп жаткан экен. Кан алардын ар бири менен жекеме-жеке чыкмакчы болуп, биринчи мушкер менен кармашып жатып, аны жеңгенден кийин экинчи кылыччан жоокер менен кармаш башталып, узак кармаштан кийин ал мушкерди да жеңип алды. Бирок үчүнчү мушкер чыкканда ал дөөдөй болгон алп адам экенин көрөбүз. Кан ал алп адамдын алдында алсыздык кылып, акырында шаyoop, күчү деле калбай калды. Бирок ал жерге полициялар келип калгандыктан дөө адам аны өлтүргөнгө жетишпей качып кетти.
Алтырап жаткан канга Марк жетип келип, полициялар келгенче жашырынып кетишти. Ал күнү алар талаада түнөшүп, Кан Марктан мадам Роуз башында турган Кытай фракциясы жөнүндө бардыгын түшүнүп, эртеси эртең менен Марк ойгонуп эле Канды таппай калды. Ошол учурда ал жерге полициялар келип, эми Марк чындап эле полицияларга кармалды окшойт. Бул кезде Кан өзүнүн пилин табам деген үмүт менен Корнду ээрчитип, мадам Роуздун пресс-конференциясына түз эле кирип барды. Корн ал жердеги адамдардын баарын коркутуп, Кан мадам Роуздан пилинин кайда экенин сурап кыйкырып, алдынан чыккан адамдарга карабай эле мадам Роузга жеткенге аракет кылды. Бирок анын алдынан Винсент чыгып, мына эми Канды өлтүрөйүн деп калганда, ал жерде полициялардан качып кеткен Марк лифттен чыга келип, Винсентти жарадар кылып туткундап алганга жетишти. Көп өтпөй эле ал жерде Джонни пайда болуп, Маркты аткылай баштаса, Марк Джонниге инспектор Винсентти атаарын айтып коркутту. Анда Джонни эч нерсеге карабай эле аткылап, Винсентти өлтүрүп салды. Кан мадам Роузга жетип келип, ал жерде өзүнүн пилинин скелети баалуу таштар менен кооздолуп жасалып турганын көрдү. Дароо эле Кандын көзүнөн жаш кетип, эми чындапкы жыры кайнап, алдынан чыккан ар бир адамдын колун, бутун сындыра баштады. Кармаштын аягында колу, буту, бели, башы сынып жаткан адамдарды көрөбүз. Ошол кезде ал жерге баягы алып адам чыгып келип, бул жолу Кан ал дөө адамды укмуштуудай шамдагайлык менен ур-токмокко ала баштады. Көп өтпөй эле ал жерге дагы 3 дөө адам келип кошулуп, алардын бири Корнду кармап эле ыргытып жиберди. Жанагы дөө адам алсырап калган Канды өзүнүн пилинин скелетине ыргытты. Анда мадам Роуз дөө адамды урушуп, бул жасалгаланган пилдин сөөгү абдан кымбат турарын айтты. Аңгыча болбой эле Канга ата бабалары көрүнүп, ал эсине келип кандайдыр бир күч кубат алганын сезди. Дароо эле пилдин сөөктөрүн колуна байлап чыга келип, маңдайында турган алып адамды сөөк менен башка уруп калды. Ошентип дөөлөр менен пилдин сөөгү сынганча кармашып, акыры пилдин сөөктөрү сынганда анын курч миздери менен алдынан чыккан ар бир дөөнүн бүткүл тарамыштарын кескилеп салды. Акыры Кан дөөлөрдү жеңгене калганда мадам Роуз шашылып качып жөнөдү. Ал учак менен кетейин деп калганда, Кан анын кетүүсүнө жол бербей, анын жардамчысын да учактан түшүрө тепти. Бирок мадам Роуз Канды алсыздандырып, учакка жабышып дээрлик кетейин деп калганда, Кан өлөмүн деп санабай эле имараттан секирип, мадам Роуз менен бирге учуп кетти. Имараттын үстү урап, Кан пилинин сөөгүнүн үстүнө түштү. Кийинки көрүнүштө фракциянын баардык мыйзамсыз иштери ачыкка чыгып, Марк бул жөнүндө теледен сүйлөп жатканын көрөбүз. Ал Таиландтын пилдери эми эч жакка чыкпай Таиландта гана калаарын айтып, тайланддыктар пилдерди бир туугандай эле көрүшөрүн айтып жатты. Ал эми мадам Роуз менен бирге Кан дагы аман калып, Кан Корн менен бирге Таиландка кайтты. Тасма ушундайча аягына чат достор. Видео жакса мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.